Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чак түш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Ар жуманын шаршемби күнү биз ушул Манас боюнча аңгеме дүкөн куруп келебиз. Бүгүн дагы ушул Манас эпосундагы талим тарбия деген темада сөз кылмакчыбыз. Алды менен келген конокторду тааныштыра кетели. Менин жанымда отурган мырза жигитибиз Азиз Би мырза уулу Манасчы. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты Жазыгүл Тойчубек кызы келип отурат. Жана дагы мыкты манасчыларыбыздын бири Нурбек Токтоналиев келип отурат. Токтобеков келип отурат. Талантбек. Мына анда эмесе урматтуу коноктор, биздин студиябызга алгач куш келипсиздер демекчибиз. Мына биздин телекөрөрмандарга тааныштырып кеткендей, Манас эпосундагы талим тарбия жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгач биз дегенде эле бир Манастан телекөрөрмандарга өзүбүзгө дегенде бир дем кылып, күч кылып баштап албайлыбы, Азиз мырза? Кандай дейсиз? Сиздердин өнөрдөгү төкмөлгөндөрдүн төрөсү болгон Алымпул Сенбаев айткандай, төбөдө эки эле максат дегенде бизде да ошондой болуп калды. Анда чоң-чоңоктон кеп салып берели. Geçen Almanbet çuvağı gizer, at götürüp özegiz şer, kaynap turganга kanга, aytaga varsallarda, ağı baltanın dö çuvak, buzu kudan gebuğup, al bu tanıp kanıptır, Biregin Aziz Xandın almağa, toğuz yoldun toğundan, ağbaltanın zoy çuvak, azaptı mıktap sanıptır, örgöndün gönü bölündü, atanı kuygun düğünü, kıl-kıldağın kalın kolu, emelin eki bölündü, bunu görüp kalın kolu, gözünün yaşı töküldü, kalın koldun içinde, kimleri var da kimleri yok, haval kıllar aytkanday, kara suunun betinde neleri var da neleri yok, tak oşonda gördün bu ağrı çeçen biregi kalın koldun içinde, akılın akkanдар ya, emin akıl mangana neçen karı yangu. Alegin akbaltan zor çuvak, emelen ıldam kıldı dep, tak oşonda gördün mü, Aziz Xandın almаңды, emeletin dım kıldı dep, angemedi kön kuruşup, birin uruşup, şatıra şatman jatışıp, beregi turgan kalın kol, emele kaldı balkışıp, alangıça bölündü beregi turgan kalın kolu şu jerdin özünden. Eң алты айчыны газап жол алдына лавая каган бал менен оозун чайкаган onu яттын зорбакай. Ошондон ополганда тоодой көрүндүң. Ей баракалла. Кеше бузуктуу салган зор туба, биреги турган алмаңда, капштан келейин деп айтып, тайгулсуң деп айтып, каңырыгын түтөтүп, Азиз Xandын алмаңдын абал кызартын күчетип алеки дүйнө бир кадамчын улуяң адамга Азиз Xandын алмамбет. Терикпеймин деп тура албай, ата ошондо көрдүң, береги турган чубакка текеберлик кыла албай, анда турдуң алакең, так ошондо көрдүң, экерен турса кайышып кара жер бети майышып, так ошондо көрдүң, эң рыска бүткөн калың кол, эң ынтымактан чыкты, так ошондо көрдүң, жайнап жаткан колуңдан эмиң ызы менен гана чуу чыктың. Aya kalışsan ekişir Almanbet çuvak gögü жалга. Байдын улума кайканга айрылып келинге байтат, бөлүнбө балдары бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп калды кыргыз деп, анан бөлөк ана журтка кеп кетет. Ey баракелде. Жарылба балдары жарылба, жарылсаң жолборс жеп кетет. Жарылып калды кыргыз деп, анан жамыгана журтка кеп кетет. Асманда учкан канаты көтөрүлсөң асманга,
Balдар kanatı menen uçuğu gayrılın жерге kongonda kuyruğu menen konuçu. Kırgızdın kırgız olmağı balдар barımızdan boluçu. Vay barakelde. Mınaki Manastan baştalып баягы ayt десе Манас айт дейт. Ушундай биздин эң кыргыздын урукунун туу чокусу ушул Манас эпосунда баардык нерсе камтылып жатат. Андыктан мына жазгыл айым ушул Манастын дагы талим тарбия деп атабыз да. Негизи эле ушул Манас атабыз өзү бала кезинде кандай тарбия алган, ошол аксакал көксакалдардан дегендей деги эле Манас атабызды кимдер тарбия алышкан, кандай болгон деги эле ушул убакка чейин хандык даражага бийик улуу нерсеге кандай болуп жеткен, ошол боюнча айтсаңыз. Сыртымендегі айтылып кеткендей эле Манас эпосу башынан аягына чейин эле тарбия болуп эсептелинет да. Ошол Манаста камтылган, Манастын кичинесинен чоңойгонго чейинки анын тегеринде жүргөн анын агалары баардыгы өздөрүнүн курчап жүрүп ошо тарбия көрсөтүшкөн да. Бул эң негизгиси эле кичинекейинен баштап Манас тентек болуп, ошону жакып элдерден уялып, ушуну кандай кылып тарбиялайм. Ал өзү бай болдуктан баардыгына жетишкен, тарбия бере алган, бирок ошентсе дагы кыргыз элинде барго башкалардын тарбиясын көрсөтүү, элдик тарбия менен тарбиялоо деген. Бул ошол Манас чыйырды менен кеңешип, өзүнүн малчысы Ошбурга бере турган жери барго сюжет. Ошол жакта ошол Манасты каныксын деп, тарбия алсын деп, эмгекчилдикке үйрөнсүн, бардык нерселерге көнбөсүн, барды да, жокту да, ачты да, токту да көрсүн деп, ушундай Ошбурга берген. Анан ошол Ошбурга алып барып таштаганда, Ошбурга өзүнчө айткан, кээде ач кыл, кээде ток кыл, эмгекчилдикке үйрөт, мал баксын. Ошондой эле кээде эгер укпаса, какыс кылып кой деген да. Ошол нерсенин баардыгы бул тарбия болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө ушул Манастан тарбия алып, ушу кыргыздын дүйнө таанымында кеңири жайылта турган болсок, бул эң негизги элдик тарбиялардын бири болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө жаш муундар мисалы баардык нерсени, бар жокту билбей эле чоңойгон жаш балдар дагы болот атпайбы? Ошолорду Манастын негизинде, ошол Манастагы каармандардын иш аракетинин негизинде тарбияласа туура болот беле деп эсептейм да. Анткени мисалы ошол жерден эле жана эмгекчилдикке тарбиялаган, патриоттуулукка, намыстуулукка тарбиялаган саптар көп кездешет да Манас эпосунда. Ошонун бири эле мисалы жана Айчүрөктүн, Каныкейдин, Семетейди, Сейтекти тарбиялашы дагы бул негизги сюжеттердин, негизги тарбиянын өзөгү болуп эсептелинет да. Ошол жерден жанагы абийирдүүлүккө, улууну урматтоого тарбиялаган негизги нерселер дагы көп кездешет. Мисалы жанагы Сейтекти уу берерде айтат го, биринчи мага сунбай бул улууну урматтоо деген нерсе бар. Ушул нерсени биринчи сиз алыңыз, сиздин алдыңызда туруп мен кантип алам деп айтат го. Ошол нерсе дагы бул абийирдүүлүктүн бир негизги себеби болуп эсептелинет да. Андан сырткары бул эмгекчилдикке дагы тарбиялоо деген нерсе бар. Ал жакта эмгекчилдикке тарбиялоо бул жанагы Бөлөкбай устанын курал жарактарды жасашы. Манастын курал жарактарынын баардыгын өзүнүн ыгы менен ошол жоортулга чыкканга чейин жакшынакай кылып даярдап берген бул Бөлөкбай уста болуп эсептелинет да. Ошол жерде кынаптап ар бир нерсени өз ордурду менен жасап, жоортулга даярдашы бул эмгекчилдиктин бир үлгүсү болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө жаш муун баардык нерсени, даяр нерсени эле сатып алып атпайбы? Кыргыздын баалуулуктарын эске албайт, анын кандай жасалат, анын ошол материалдык жагы кандай, ал кандай таасир этет, бүгүнкү күндөгү ден соолукка берген таасири кандай, ошонун баарын эске алып, ошонун негизин баардыгын багыты, ошону ирети менен жасап, тартиби менен жасап келишкен да. Ошонун баардыгы бул эмгекчилдиктин бир себеби болуп эсептелинет да. Жакшы, мына Нурбек мырза, негизи эле жөнөкөйлүктөн улуулукка, бийиктикке жеткен хандык даражага, ошол эле Манаста Айкөл, Манас атабызды Айкөл деп айтат, Камкор деп айтат, баардык тарабынан төгөрөгү төп келген. Бирок ошол нерсеге жетиштин өзү, тарбияланыштын өзү бул тарбияданбы же негизи ал Кудай таалам берген дээрден дагы болобу? Туура айттыңыз, мен ошол айтар сөздүн башында бул баягы бардык нерсе тарбиядан дегендин өзү туура эмес болуп калат да. Эң биринчи кезекте Кудай тарабынан ошол жаратканда адамдын маңдайына, жазмышына жазылган нерсе да. Манастын көп окуяларын салыштырып отсак, көп нерсе Кудайдын буйругу менен өзүнөн өзү эле Манаска шыдыр болуп, жол ачылып, келечегине бир даңгыр жол чабыла берген да. Бул ошол Кудай сүйгөн
Кудайдын сүйгөн уул экенинен кабар берет десек болот. Мен сөзүмдүн башында ошол жанагы Манас табыстын Ошпурга барганынан, мен бул жерден биз баягы Ошпурга барсын, ал башка маселе, сөөгү бышып жатыксын, сөз айтууга катыксын дегеничи. Бул жерде ата эненин, маселен, Манас укмак эмес. Сагынбайдын вариантын алсак, Манас атасын уга турган деңгээлде эмес болчу ошол кезде. Ал деген өзү керели кечке жуунат, түштө барып турат, маселен, ошондой бир кызык абалда турган, ошол бүгүн өткөл курак дейбизби балким, ошондой мезгилде турган кезде, алдаса болот жаш башчы дегендей, алдоо менен, балам, биздин араң 100 коюм бар менин. 100 эле коюм бар. Сен андан көрө барып жардам бер, коюбузду көбөйтөлү деп алдоо менен балага ишенип акылдашып атат. Баланын тамырын тартып, баш терисин байкап, ага бир ишенич тартуулап кеңешип кандай кылалы десе. Мен ачка болбосом эле бара берем, эч маселе жок андан. Деп Манас атасынын ишеничин актап, ошол ата баланын ортосунда мамиле мына бизге тарбия. Бүгүн биз жумуштан кечке кол бошобой, маселен, баласына карабай калып, анан эле балам укпай калды, антпей калды, минтпей калды болсо, эгер жакып ошондой жолго барбаганда, Манас деле укпай калмак. Бул жерде дагы өтө кылдат сабак алышыбыз керек да. Анан Манас табыстын мен дагы бир нерсени айтып кетейин, Жазгүл эженин сөзү боюнча, Төкөр Устуда да да, маселен, Бөлөкбай ошол төкөр экенине карабай. Ошо майып экен ошондой бир мүчөсү кем экенине карабай, жанагынча окатты жасап атат да, маселен. Биз 6 саныбыз аман, 12 мүчөбүз соотур, ошондой нерсе кылганга кудуретибиз дагы жетпейт, чама чаркыбыз чак келбейт, маселен. Мына бул мисал эмей, бул үлгү эмей, таалим тарбия эмей. Мен дагы бир мисал айткым келет. Сыргак атабыздын, маселен. Ээр үстүндө торолгон дейт, эрдик менен чоңойгон, каргадай кезде машыккан кабылан сыргага тыккан дейт. Шамдагайлык жагынан шайтандын алган шаштысын сынаган жоодон бактысын дейт да. Ошол бала кезинен төрөлгөндө күлүп түшүп, адамзат ыйлап турсал күлүп түшүп, өзүнүн ошондой чапчаңдыгы менен, өзүнүн сергектиги менен бүгүнкү биздей болгон бозуландарга, ышкыбоз жигиттерге өзүнүн ошондой бир шамдагайлык, маселен, бир күн уктабай калсак, мен уктабай калдым, мен укташым керек деп биз бүгүн чыр салып коюшубуз мүмкүн. Ата-энебизге нааразы болуп, мен чарчап атам депчи, маселен. Канча күн жол жүрүп, элдин жүгүн артып, түшүгүн артып, милдетин артып алып туруп, ачка болуп, бирде ток болуп, бирде ошондой кыйын күндү көрсө дагы милдет кылган эмес. Ал ошондой тааранган эмес Сыргак атабыз, маселен. Аларга келип, маселен, бүгүнкүдөй сен тил курсуна бар деп, тил курсуна жиберип, же комурска жиберип, маселен, курска жиберген эмес эч ким, анда шарт түзүп берген эмес. Алар дээринен болгон албетте, ошол эле убакта бир нерсени көрүп, угуп отуруп эле, колдо бар нерсени пайдаланып, өзүнүн ошондой бир айттырбай илип кеткен жагы менен дагы бизге мындай таалим алсак болот, үлгүсүн алсак болот, ошолордон өрнөк күтсөк болот десек болот да. Жакшы, эми Азиз мырза, негизи эле биз Манаста бүт таалим тарбия жатат. Манасты окуган кыргыз азыраак болуп атат. Кудайга шүгүр, нерселерде жаштар чыгып, Манас айтып, Манастын жолунда жүрөт. Бирок биз эми азыркы кездеги муундуда япондор курсактагы кезден баштайт экен тарбияны. Биз айтып келебиз, кээ бир чоңдорубуз айтат, бала бакчадан башташыбыз керек деп сүйлөшөт. Бирок ошол баштай турган нерсени кыла турган, иш жүзүн аткара турган киши жок да. Мындай учурда Манас айттырып калабыз, бала бакчада балдарга бир 5-6 күплет жаттатып күпүлдөтүп туруп анан кийин эле кайра жок да негизи. Биз ошону Манастагы таалим тарбияны кандай кылып балдарга берсек болот, тарбияласак болот? Сиз сөзүңүздүн башында айтпасыз, япондор баланы курсактагы кезден баштайт экен, анан баланча тигимче деп. Кыргыз эли өзү өнөрдө жүргөндө улуулардан угуп калабыз го. Илгеркилер айтчу экен, аял жолдо бала белде деп дегендей. Баланы ошол кезден баштап тарбиялаш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде, ислам маданиятынын тарыхында дагы, чыгыш элдери биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге канчалык деңгээлде болбосун, артыкчылык болсо алыш керек деп ойлойбуз. Ойлойм, ошондой артыкчылыктардын бири катарында ошол чыгыш элдеринин философиясында, психологиясында ушундай чоң бир мүмкүнчүлүк бар. Кийинки муунду тарбиялаш үчүн азыркы муунду тарбиялаш керек деген түшүнүктөр бар да. Ошол сыңарындай бүгүн бир өрткөл мезгили болуптур. Биз ал кезде төрөлөдө элек кезибиз. Сиздер көрүп калдыңыздар болуш керек. 70 жылдык тарых дейт, андай мындай ушундай өткөл мезгилдери болуп, анан бүгүн эгемендүүлүк багыбызга келип, улуттук өнөр жанданып, анын ичинде сиз өзүңүз көп болуп жүргөн, ошонун тегирменинде айланган айтыш өнөрү менен манасчылыктын эр шаркак келип, манасчы менен төкмө жок болду, акыркысы Замирбек, акыркысы Назаркул деген учурларда анан жанданды да. Анан бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кечеги
айтышта 60 акын катышып, манасчылардын арасында 44 манасчы катышып аткандардын баардыгы жакшы болуш керек. Бул ушул саамал ушул менен акырындан кетип олтуруп өзүнүн жигин, өзүнүн нугун жана жеңи жок атабыз айтканда аккан суу сыяктуу булакты көрсөң көзүн ач, кошулсун улуу дайрага дегенде ушинтип отуруп барып өз жакшы бир жишаанасын берет деген жакшы тилектебиз. Манас эпосун жандандырууга же Манас дүйнөсү биздин бир колдоого, биздин пропагандага муктаж эмес деп ойлойм да. Ал кылымдар бою өзүн өзү сактап келген. Керек болсо ошол Манас эпосу өзүнүн тегерегинде шымарланып жүргөн адамды тарых бетинде калтырды да. Бүгүн аябай көп бир уламыштар пайда болду. Манасты баланчалар талашыптыр. Манасты баланча сактап калган. Ана момундай болуп турганда минткен деп. Тескерисинче ошол адамды Манас дүйнөсү өзү сактап калган болуш керек деп ойлойм да. Кылымдардан бери Түлөберди Манасчынын өмүр баянынан баштап эң акыркы Сагынбай Ыбырайымдын өмүр баяндарына чейинки зор кордуктарды ошол адамдарды Манас сактап калып атат да. Түлөбердинин өмүр баяны маселен улутту сактап калуу дагы чоң гуманисттик ойлорду талап кылган. Өнөрдүн ушунчалык калмак баскынчылык доорунда өнөргө карата анан болгондо жана таң калтырган манашчылыктын салттуу табиятына ылайык болгон нерселерди сактап келген да. Анан бүгүнкү күндө Йемен элин кармап турган эң негизги руханий өзөгү, энчиси, багы, куту катарында Манас дүйнөсү. Анан Манас дүйнөсүн пропагандалоого биздин күч жетпейт. Ал өзүнүз пропагандалаган нерсе болгон ошол нерселердин бардыгын муунга жеткизүүдө анын ичиндеги бүгүнкү тема болуп аткан таалим тарбиясы. Башка нерсесин айтпаганда да бир нерсеси ынтымак, жанагы анын таалим тарбиясы, билим алгандыгы, өзүнүн жеке түшүнүгү, дүйнө таанымы, бул бардыгы башка нерселер. Анан эң артык катарында болгон нерсе бар. Нурмолдонун бир ырында кезигет го. Ас тел адам оңолбой сыйынаары болбосо дегендей, ошол жердеги баалуулук адамдык. Мейли диний болсун, мейли руханий болсун, мейли материалдык баалуулук болсун. Нурмолдо атабыз айткандай жана баалуулук катары сыйынганы, бир ишенингени болгон сыяктуу Манас атабыз 40 жороосунун ар биринин артыкчылыгы, Ажыбайдын тилбештиги, төлгөчүнүн, кара төлөктүн төлгөчүлүгү, Агдайдын далы көрүүчүлүгү, анан күлдүргөндүгү, шуутуну ар биринин артыкчылыктарын айтып бере турган болсо, ошондой бир зор империяны куруу үчүн ошондой артыкчылыктар керек болгон. Ошонун бардыгы таалим тарбия катарында бүгүн биздин элге керек. Бирок ошонун бардыгы бир нерсени баалуулукту түшүнгөн сөз кадырлап, сөз баккандыгы. Манастын башында айтылат го, абалтан бери сөз келет, алгачкы нерсе сөз делет. Салмактуу чыккан сөз болсо шайтан да чоочуп сезгенет деп. Ошонун бардыгы сөз кадырлайт. Анан сөзгө жыгыла билгендиги өтө чоң таалим тарбия. Бүгүн бардыгыбыз гениалдуу, бардыгыбыз академик, бардыгыбыз мыктыбыз, жаманы жок кыргыздын. Кай жагынан айтпасын, саясаттан башталган сайга чейинки теманын бардыгын билебиз. Сөз кадырлап, сөз жыгылуу маселесине келген кезде кыйын учурда турган. Керек болсо Манастан өзү ошол жерде эпостун ичинде 3 жеринен биринчиси кошой атабызга Манас десе барбай калат экенсиң, чала үйдөгөн чанаштай дардай калат экенсиң деп сөзгө сынып, сөз кадырлап, өзүндө кетип аткан кемчиликти сезе билгендиги мүмкүн өтө керек болуп турат ушул жагынан үлгү. Айрымчыларда манасчыларга чейин акыл үйрөтүп берет, ага Нурбек деле күбө. Жакшы, мына дагы эле ушул азыркы ааламдашуу мезгилинде балдарды тарбиялоо эми ар тараптан болуп атпайбы? Азыр туулган бала эле телефонду кармап эле интернет чукулуп атпайбы? Анын сыңарында биз эми мына Жазгул айымга бергим келип атат ушул суроону. Эне катары ушундай мезгилде балаңызды кандай кылып тарбиялайт элеңиз? Мына илимий ишти дагы ушунун негизинде иштеген экенсиз да. Бул бүгүнкү күндө эми жаштар көбүнчө азыр заманбап тарбияга өтүп кетти да, мындайча айтканда, европалык маданиятка көбүрөөк көңүл бурушат да. Мунун оң жагы дагы бар, терс жагы да бар деп айтсак болот да. Албетте бул көп тилди үйрөнүш керек, акыл эсти өстүрүш керек дегендей. Бирок ушул кыргыздын баалуулуктарын дагы ушул жан дүйнөсүндө сактап, ошонун негизинде тарбия алып, ошол үйрөнүп келген нерсесин ушул кыргыз элинде көрсөтсө жакшы болмок да. Бүгүнкү күндө кыргыздардын бардыгы, жаштардын бардыгы тил үйрөнүп атат, чет өлкөгө кетип атат, бирок ошол чет өлкөдө алган тажрыйбасын, билимин бүгүнкү күндө Кыргызстанга кызмат кылган жок да. Анын бир себеби бул, мисалы биз бала төрөлгөндө эле бир басып баштаганда садикке беребиз. Садикке бергенде дагы бул мамлекеттик садиктер жаман деп, ал жакты жамандап, жеке садиктерге берип атабыз. Ал жактын акчасы көбүрөөк деп. Бирок ошол жерден көп тил үйрөнүп атат.
ал жерден кыргызча эмес орусча садиктерге берип атабыз да. Ал орусча садиктерден алып, ал маданияты башка жака бурулуп кетип атат. Анын аң сезими дагы башкача тарбия алып жатат да. Бүгүнкүдө кыргыздын баалуулуктары бул Манас эпосунда айтылгандай эле, мисалы жана калп айтпоого тарбиялоо, эмгекчилдикке тарбиялоо деп айтып кетпедикпи? Мисалы айтылат го Манаста өтүрүк сөз өлгөн сөз, жаман айткан жалган сөз депчи. Мындай кулагың көзүң менен көрмөйүн, ал нерсени айтып келбе бул жерге деп айтылат го. Ошол нерсенин баары эле ар бир ушул Манаста айтылган сап бүгүнкү күндө жаштардын тарбиясын, татыктуу таалим, тарбия алууга мындай үгүт болуп эсептелинет да. Биз ошол баланы кичине кезинен баштап эле ушундай улуттук тарбия менен ушул аң сезимде, мисалы каада салты, үрп адаты бүгүнкү күндө унутулуп келатпайбы? Мисалы жаштарда сейрек кездешет да. Мисалы ар бир оюнду кыргыздар мааниси бар да, ар бир оюндун беш таш болобу, кыз кумай болобу, анын баардыгынын өзүнчө мааниси болгон. Ал күн мисалы бүгүнкү күндө көп ойнолбойт да жаштар арасында. Ошол нерсенин баарын өркүндөтүп айтып келсе, ошол жаштарга көбүрөөк сиңет да. Мисалы илгери жаш балдарга биздин ата энебиз, чоң ата, чоң энелерибиз жомокторду айтып келишкен да. Азыр жаш балдарга алып келип жомок айтайын десең, ал жомоку кызыкпайт. Ал эмне жөнүндө экенин түшүнө да алышпайт да. Кызыкпайт. Жомок айткан киши да калбады. Жомок айткан киши да калбай калды да. Чындыгында айтканда азыр айылга барсаң деле жомок айткан, санжыра айткан адамдарды чаанда эле кезиктиресиң да. Мунун баардыгы бизге мындай жакшы тарбия берип келген болуш керек деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө андай адамдар жок болуп эсептелинип атпайбы? Ошондуктан биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды ушу жаш муунга бүгүнкү күндөн баштап ошол нерсенин баарын аң сезимине сиңиргенге аракет кылышыбыз керек да. Балаңызга жомок айтып берет белеңиз бүгүнкү күндө? Айтып бермекмин бу. Жазгыл айындын оюна кандай карайсыз? Туура мен биринчи ушул нерсени айткым келип атат да. Маселен, көп эле Манас боюнча теледе эфирлер болот, берүүлөр болот, уктуруулар болот, радиолордо, жолугушуулар болот. Анан барабыз бакылдап Манас айтабыз, сөз сүйлөйбүз. Анан бирок кызыгы бүгүн эмне үчүн биз Манасты эл эмнеге кабыл албай атат деген нерсенин үстүндө мен сүйлөгүм келип атат да. Баягы Манастын тарбиялуулугу баардыгы ушундай идеалдуу, ушундай төгөрөгү төп, сөз жок. Бирок биз эмнеге жеткизе албай атабыз, эгер ошол нерсени биз эмнеге бере албай атабыз деген нерсе болуп атат да бул жердечи. Бул жерде маселен кечээки Сагынбай, Саякбай аталарыбыздын доорунда эл сөз кадырлабай, сиз айткандай. Сөз барктап ошо деңгээлде болгон, манашын оңдоп койгон. Бүгүн манашын оңдомок турсун алгылыктуу кыргыз тилинде сүйлөй албай атат. Ошондуктан бул жерде биздин Манас чөйрөсүндө жүргөн адамдардын биздин алсыздыгыбыз бул Манастагы ойлорду биз тафсирлеп деп атпайбы диндечи. Биз чечмелеп бере албай атабыз да. Ар бир нерсени болгону гана баягы Манаста айтабыз, анан бул мындай болгон деп коебуз, ал супсак эле өтүп кетип атат да. Ошону баяндардай кылып, маселен, ошол нерсени жанагы ислам дининде айтканда хадистерди кылып туруп, ар бир окуяны чечмелеп, ар бирин көркүнө чыгарып, ошондой бир биз берүү менен аракет кылсак, элдин жүрөгүнөн түнөк таап, анан орун алып, анан Манаска деген ишеним күчөмөк да. Анан ошол эле убакта бүгүнкү күн заманга жараша дагы жанагындай мультфильмдер татыш керек, 3D, 3D, 4D деп атабыз, жанагындай боёмо китептерди чыгарыш керек Манас боюнча, телеге бир берүүлөрдү балдар үчүн өзүнчө ар кандай кино тармагында, бүт тармакта биз өзүбүздүн күчүбүздү салыш керек, ошол жактан көрүш керек. Албетте биринчи ошол кандай кемчиликтер болот, ар кандай болот. Ошол жагын алып кетиш керек, заманга ылайыктуу ар кандай жолдорун ойлош керек да, заман ар бир тармактан ошондой көрүш керек. Ошол эле убакта Манастын өзүнүн философиялык маанилерин дагы бир чечмелүү жолдорун биз колго албасак, биз ушул жүрүш менен жүрсөк болбойт. Албетте Манас бизсиз деле күнү өтүп кетет, Манас жоголбойт. Айс айткандай Манастын күнү өтө берет. 1000 миллион жыл өтсө деле Манас жоголбойт да. Болгону биз өзүбүздүн Манаска кошкон салымыбыз болуш керек да. Ошол нерсени жайылтууда, бир өзгөчө бир мындай жарылууда, бир элге жалгын чачууда мен эмне кылдым, биз эмне кылдык дегенде, биз моно кылдык дегенде болушубуз керек. Ошондуктан ошол жаатта да биз манасчылар, Манас таануучулар, мына Манасты изилдеген илимпоздор, Манаска күйгөн күйөрмандар дагы аз да болсо салымын кошсо бир өз бир түшүм берет деген ойдобуз. Мына негизинен баягы чет өлкөлөргө чыкканда комустун күүсүн угат, чет өлкөлүктөр түшүнөт. Мисалы төкмө акындар бар, төксө түшүнбөйт. Бирок ошол эле мезгилде Манасты угуп атат да. Түшүнбөйт, бирок Манасты угуп атат. Түшүнүп туруп Манасты биз Кыргызстанда кыргыз элибиз түшүнүп айтылып атат кыргызча эле. Бирок мындай сиңире албай атат, түшүнө албай атат. Ошонун сыры эмнеде? Ал чет өлкөлүктөр ошону таңданып
турат угуп атат да. Мына барып келатасыздар канча жерде манас айтып таң калтып. Ушунун баардыгы эле жана элдин экономикалык, руханий, маданий, этика эстетикалык баалуулуктарына, алардын ошол артыкчылыктарына же болбосо кемчиликтерине карата болот экен. Бизде мисалы үчүн бүгүн музыка терапия деген илим жок да, өнүгүлүк. Ошону угуп дарыланган жана йоганын нерселери бизге жете элек. Мурда байыркы кыргыздын турмушунда болгон экен, Дастан Сарылов агабыз азыр айтып эле кетпайбы, ушундай болгон. Илгеркилер тунча эле сүкүткө отурчу эле, кожолор эшендери болчу, анан манасчылар монтип манас айтчу, элди дарылап, аарулап кетчү деп. Ошондой учур өткөн да. Бирок бүгүн кайра ошону илимий катарында калыптантып, алып келип, керек болсо манас айтуунун табиятын бүгүн илим чөйрөсүндө жокко чыгарган илим посторубуз жок эмес да, туурабы же? Манас айтуунун табиятын ушу кантип эле болсун, олар лохотрондор деген түшүнүктөр бар. Дүйнөлүк башка жактарда, элдерде, маселен Европада, Индияда, ушул жактардын бардыгы, мен театрда да иштейм, ушу театр менен барып келгенде көрүп атам да. Ошол жактар манас айтып баштаганда, айтыла баштаганда, Рыспай Исаковдун дагы ошол жака баргандагы сыртка чыгууларынан, Самат Көчөрбаевдин, бардык манасынан, Талант Албакчиевдин, Камил Мамадалиевдин, Замир Баялиевдин манас айтууларын, ошону өздөрүнөн уккандарыбыз. Анан мен аны өзүм көрүп келгенден кийин ынандым да. Кадимдей манас айтылып аткан өчтөр ошолор тунуу анан угат. Анан керек болсо ошолор түшүнөт. Сен азыр момундай нерсени айттың, момундай жаны бар, же болбосо момундай аял же эркек келди деп түшүнөт да. Анан айтып аткан өзүң маашырланып каласың. Мен көрсөткөн турбайм, кереметмин депчи. Чын эле ошол нерсе буга чейин бардык илимде айтылат, 30тан ашык дүйнөдө эпос айтуучулар болгон дейт мамлекеттердин. 30тан ашык элдин эпостору болгон экен. 60-шы 900-жылдарга чейин келип, 900-жылдардан баштап 30-ы калып, 2000-жылдардын ортолугунда жок болуп кеткен дейт, 2000-жылдарга чейин. Бүгүн дүйнөдө жалгыз эле биздики менен кайчылар, Хакас, Алтай боюнда, Энесай боюндагы элдер калды да. Жана шамандар, горловой пениялар. Ошолордун артыкчылыгы катарында биздики аспапсыз, анан жанагындай өзүн өзү айтуучу кыйнабаган, ыргак менен өзүнчө бир дүйнөсү бар катарында уникалдуу болуп келген биздики да. Анан бүгүн биздин элдин түшүнбөй жаткандыгы, эл бизге суктанып атса, биз башка нерсеге суктанып атабыз да. Ошол болуп атат да. Кыргыз айтат, колдо бар элдин баркы жок деп. Комуз, манас эки нерсе. Тили жок эле түшүндүрө турган, математика сыяктуу да, тили жок эле түшүндүрүлө турган нерсе. Буларга тилдин кереги жок экен. Таң калыштуу нерсеси, бизде бар нерсени биздин бир чети баалабай эле койгону туурабы деп ойлойсуң. Өткөн Табылдактан бир айткан сөзү бар да. Тыныбектердин ошол учурда жашап өтүп кеткени деле жакшы болуптур деп. Эмне болду десе, Тыныбекти алдыргылачы берге, бир аким келет экен, манас айтсын дегендей болгондон көрө ошол учурда кастарланып, түшүнүп баркы менен кеткени жакшы болуптур. Бүгүнкү манасчыларга мыжык ыйлай турган эле акыбалда деп айтат да. Анын сыңарында ушундай учурда дагы манасчылар биздин устаттарыбыз, маселен, сиздин замандаштарыңыз сактап эң өткөн мезгилден бизге алып келди. Биз тиги азыр ошолордун Сайгынбай ата, Саякбай аталар түзүп кеткен бренд менен, ошолор кастарлап алып келген бренд менен биз чыргап атпайбызбы? Күрүштүн артынан көрмөк суу ичет болуп, Манастанын арты менен элден кадыр топтоп, аны эфирге жума сайын чыгарып, анан монтип да төрдө отуруп сүйлөп, ошол нерселер менен келдик. Эң өткөн мезгилден сиздин замандаштарыңыз бизге өткүзүп берди да. Биз ошолордун шакирти катарында ушул нерселерди баса белгилеп айтышыбыз керек. Эң кыйын учурда, биз бүгүн айтып аткан, биз козгоп аткан маселенин дагы кыйын учурунда, ушул учурда ислам маданияты жаңыдан чыга келген кездерде кыйынчылыктар болду. Мамлекеттин жаңы түзүлө баштады 90-жылдар. Ошол учурда турду да. Ошол кишилердин баардыгы ушул нерсени жоготпой, ошол манастын үйүндө түнөп, манастын ар бир сөзүнө, окуясына түнөп жашап, анан бизге өткүзүп берди. Буның үчүн биз устаттарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кыйын өткөлдөн бизге өткүзүп берген устаттарыбыздан кийинки мындай кенен учурда биздин вазифабыз андан да чоң деп Нурбек Көстең туябыз. Мына туура сөз болду. Баягы кыйынчылык мезгил, өткөн мезгил деп атабыз, бирок ал мезгилдер бир башка заманга караганда анча деген доор өттү да манасын алганда. 16-жылдагы кандай деген азап тозокту кыргыз көрдү. Бирок ошондо дагы манасты айтып, кыйынчылыкты сездирбей, ошол менен эм болуп, дем болуп, жанагы айткандай Сагынбай аталарыбыз жүздү да аралашыпчы. Анан биз азыркы мезгилде эми бардык жагынан шарт бар. Бирок элге жеткириш үчүн эмне кылышыбыз керек? Интернетке чыгарышыбыз керек. Гезит, журналга, китепке десең, аны окубай калды. Эме болуп кетпеши керек экен. Ошол 16-жыл кыйын эл үчүн, кыргыз тарыхы үчүн өтө кыйын, опурталдуу бир учур болду го. Бирок ал учурда эл манастан ажыраган жок да. Тескерисинче анын карманганы манас болупту. Бүгүн элдин кармаганы башка баалуулукта жээригени манас болуп калып атпайбы? Ошол учурда биздин устаттар карманып келди да.
Анан ошол Манас мезгил. эпосу да дем күч берип турган да элгечи. Азыр Ишеним бүгүнкү берген. ишеним берген. А бүгүнкү күндө ал нерсени айтсаң, бул эмне дейт да, түшүнбөйт. А бул Манас ошол жерде кыйын мезгилде дагы, ошол жакта жаан жаапты кар жаап атса дагы, ошол жакта отуруп алып Манасты уккан, элдер уктап калганча ошол жерде Манасты угуп отурушкан да. Бул кандайдыр бир дем күч берип турган да. Анан дагы бир итору. Манаска келген тема болсо эле, манасчылар гана жооп бериш керек деген бир жаман нерсе болуп кетти да. Эмне үчүн Манаска келгенде манасчы гана жооп бериш керек? Манастын ичинде ошондой жана 3D Нурбек айткан мультфильм тартуу боюнча бизде деген азыр компьютердеги информатиктер, маалыматты аябай жакшы колдонгондор, инновация менен жүргөндөр адам өтө эле көп. Ошолор неге программисттер жасаса болбойт анычы? Жаңы бир анимацияларды анимация менен иштеп жүргөндөр жасаса болбойт да. Аларга же Манастын тиешеси жокпу? Же алар кыргыз эмеспи деген бир түшүнүктөр бар да. Туура айтасың. Негизинен баягы бул эми манасчыларга эле тийиштүү, манасчылардыкы дегендей да мамиле болуп калып атпайбы? Болбосо казактар мына эр төстүк деп мультфильмди тартты, жакшынакай кылып көрсөтүп атат. Бизде сөз болсо эле Манас көркөм тасмасын тартышыбыз керек дейт да. Андан берки балдарга тарбиялык маанисинде толтурат тартып бер мультфильм. Кардан жыгылдап Ошо Манасты эле кармаш баштайт да. Жок, биз ушундай тасма тартышыбыз керек деген. Ал улук бийик нерсе да. Бер жакта Курманбек турат, Жанышбаев турат, Кедей Каныболжубай деген нерселерди Кенжепестордон тартсын. Ошол менен эле биз канча нерсени жеткиребиз. Сөз Ооба, жакшы сөз болуп атат Манас боюнчачы. Бул мен ойлойм, бул ошол Манасты даңазалаган, ошол өз муунун ошол милдет жүктөндүрүлгөндөрдүн көп болгон сыноо болуш керек деп билем да. Мен өзүмдүн жеке туюмумдачы. Себеби Манас кереги жок деп атабыз. Анда эмнеге анда биз айтып жүрөбүз? Маселен, Манас бизге муктаж эмес болсо дегендей болот да. Бул албетте ошол бизге болгон сыноолордо канчалык деңгээлде ошо ата бабалардын эрдиктерин, шердиктерин даңазалайбыз депчи. Мына сөз болуп атат. Манас сабагын мектептерге киргизүү боюнча сөз болду да. Жогорку кеңеш депутаттарды эл өкүлдөрдү көтөрүп чыгып, анан ушундай окутуш керек, бүт тармакта окутуш керек десе, ошо бирөө сурап атыптыр медиа академиядан. Медиктерге эмнеге Манастын негери барса ойлонуп калыптыр. Анан сурап калды, эмнеге керекпи деп. Манаста медицина бар маселен. Оозго сал сойгон болсо уктатуучудар бар, димедрол бар маселен. Манаста операция жолдору бар. Жараны кууруп бүтүргөн жамбоз деген бар. Бул маселен перекс маселен. Ошону окубай жетпей атат. Ошондой маселен кечирин нерв системасын алмаштырып атат Гүлчораны маселен да. Ошондой медициналык бир катаал ушундай бир өзгөчө адамдын бүгүн акылына келбеген тирушумдук жаңы ачылыштар бар Манаста. Ошолорду окуп туруп салыштырса жаманбы маселен медицина илимдеринде жүргөндөрчү. Ошол жагын билсе жаманбы деп айтсак анан деп атат да. Ошондуктан Манасты манашчылар эле эмес, маселен сөз болгондой бүт тармактын ээлерине болгону билиш керек, болгону ошолорго өз кесиби боюнча даярдап бериш керек да. Туура. Себеби Сагынбайдын 2000 бет ал деле баягы Сыя менен жазган Саякбайдыкы 500 000 сап бар. Анын баарын элдин баары окуй албайт да. Илимпоздор эле окубаса маселен да, окуй турган манашчылар окубаса. Болгону чакан китеп кылып балдарга, чалдарга деген сыяктуу болуп өзүнчө бир орто муунга, милицияларга өзүнчө маселен аскер адамдарына медицина адамдарын өзүнө чакан кылып туруп, интернеттерге, Википедияга, бүт социалдык тармактарга, китептерге бүт барына, китептерди керек болсо PDF түрүндө дагы бүт бар салып койсо, ошондо жакшы колдонуп, анан өзүлөрүнө пайдаланат. Ошонун терминдерди дагы ошол жактан колдонсо болот. Бүт тармактар маселен да, ошону биз болгону бөлүп, чайнап берип коюш керек. Анан ошондон кийин окубаса, ошондон кызыкпаса, анда башка маселе. Биз кылбай туруп эле Манас окубайт дегендин өзү дагы бир чекилик болуп атат бул жердечи. Биринчи кадам болуш керек. Туура, жакшы ой экен. Ушуну билим берүү министрлигине жеткириш керек экен да. Бардык тарапка ушул нерсе баягы бирөө айтат, экөө угат, дагы мына биздин көрөрмандар балким угуп билгендер болсо, ушул нерселер ишке ашып кетсе? Жок, туура байке, абдан жакшы. Мына маселен министрлик ишке ашсын дегенде мындай болуп атат да. Бир чоң кемчилик министрлик өзү кыла албайт деле, баягы эле академия бар маселен да. Астында атайын академия бар. Алар болсо китеп чыгарганда, мектеп программасына кошкондо, ал академиктер, профессорлор кайда бир кечеки бир эч нерсеси жок Манас келип мага акыл үйрөтөбү? Же эл ичинде Манасты жакшы билгендер бар да, эч билгендер да. Алар келип мага акыл үйрөтүп калды беле. Булар ким экен деп, баягы өзүнүн даражасын бийик ошол деңгээлден түшпөй, анан өзүнүн теңсүнбө жол аркылуу дагы өзүнүн башка бирөөнүн пикирин укпай, ошол нерсе менен чектелип калып, анан баягы өзүнүн гана көз карашы менен калган. Бул чоң кемчилик.
деп айтыштын өзү эле болбойт ошентип бир четичи. Советтер Союзунун доорунда тарбияланып Манасты ошондой чакан деңгээлде кабыл алган окумуштуулар көп бүгүн, аябагандай көп да. Бүгүнкү күндө болгон университеттерде болгон жерлерде окумуштуулар бар. Манасты ошондой рамканын ичинде гана көрүшөт, чакан алкактын ичинде. Ошондой гана бергиси келет да. А бүгүнкүдөй айткан нерселерди айтсаң, бул болбогон сөз, андай мындай деп каршы балким ошол нерсеге бир өтө мындай чоң ачылыш болбойт, балким убакыт керек бизге. Аны акырындан кыла берсек деп ойлойм да, ошондой нерселер бар. Жакшы, эми баягы Манасты манасчыларга эмес, Манас айтканды манасчыларга беребем. Манасты кал эми Нурбек мырзадан. Geçegisin Altay'dın gerilgen tonun betinde, anam böröktünün çetinde, özün görgöner Manas kortuk menen alışıp, koy boy çirkin salışıp, bakandık olgon al dele, Obdulganda Jakıpka, oraydan arı sal dele, oy boyun katkan kortuktun, oşondan almaday gana başın jar delen oy. Kalgan kalmak barısı aygaylaşıp kalıştı, almaday bolgon başına 6000 sana biri geldi, tomuktay bolgon başına tolgon sana biri geldi, toktolup durup neteli top başına kol salsa, tuygunun batır bugündü besenip durup kol salsa, kaybetin menen karayбыз, uluka çirkin buluşup kızmatına jarrayбыз, deb ошондон арчакta kızmatkerin umtulup, erenin batır göy kaşka ay kölüngö kol sunup, ala bayrak kızıl tu aldı çirkin koluna, andabay girip joluna ay kölüngö kabılıp, oşondon ahiret düýnüň buğduyna, oşonda sapar eleň aldyňa joluna. Oy, barsı biri tırraydı, arqı terik şırraydı, hazırqısın bugündü, vay köl Manas göy kaşka, barçadan tür bir başka, 8000 eken jılqıçı, hazırqısın turrasan 800 eken jılqıçı, özün görügün ıymandı, jaynagan jılqı barısın, görözüngö salgın dep bekeri bajatıp endikpe, üyüngö jönüp kalgın dep, erenin ayta salgany öňörüp alıp kortuktu, ölgön kalmak baldara öz konuşka barıptır, ömölüşüp alıp bir jeri jaynagan kol jıyıp, kol jıyganda mol jıyıp, asker tandap zoranıp jekege çıkkan çoň alıp aylanayın jarıktık, batırların şayladı, anam beline gana kılıç bayladı, kar yüzün jaynadı, oň gözün ot çıgıp, ot jazayıp, top çıgıp, koňşu turgan manjudan 4000 asker bargany, töteleşip kalgany, özüň görügün kortuktun, Altaydagy kalmaktan 6000 arbyşyp, argymak minip darbyşyp, allar jönüp kalgany, kalmak menen manjuluk, Manas jaygan jılkını ara joldan talaştı. Muno şonda jarık akırı çirkin görösüň uruşup jürgen Manaska, oşonda tübünden ele barıp janaştı. Ey barakelde barakelde. Mınake uşul nerselerдің бардығы balkim biz uşul baldarga
өспүрүм балдарга да өсүп келаткан бир 6 жашка чейинки же андан бир 10 жашка чейинки балдарды ушул дайыма ушул манас менен бир угузуп бала бакчадабы же мектептеби башында ушул угуздуруп баштап отурсак балким кандай болот эле? Ар бир кыргыз манас болсо сонун болмок. Сиздин ырыңыз Жамантау экеники бар го, жана Төкмөлөгөндөр төрөсү деген ичинде мейисинен кетпес манасы, мен дагы кыргыз баласы, манастын руху баатыр рух деген саптар бар, ошол сыяктуу. Жанды уккан менен теледен уккан же радиодон уккан такыр башка. Жанды укканда өзүнүн сөзүнүн өзүндө дем, кубат, күч, же жанагы бүгүн айтып жүргөндөй айрымдар энергетикасы иштеп арбулап кетеби, такыр башка болот. Ушул нерселердин баардыгын манасчылар бүгүн биздин улуу мундун, биздин устаттарыбыз шарттар кандай, бирөө илимде жүрөт, бирөөсү кыргыз маданиятында жүрөт, бирөөсү келеген университетте, филармонияда, бири дагы келеген телевидениялардын баардыгын кармап жүргөн ушулары. Бирок ошолордун шакирттери катарында биз даярбыз республиканын кайсы бир бурчуна барып, мейли бала бакчасы, мейли мектеби, мейли чоң окуу жайы, мейли медресесинен башталган бир аскердик окуу жайлар, военный частар бар го. Ошол жерлерге, погранзаставаларга, чек ара бөлүмдөрүнө чейин барып манас айтканга биз даярбыз да. Ошондой нерсени мамлекет өзү колго алып, анан бизге бир жана сурабайт элек. Биздин бүгүн жылдызыбыз менен оруп жүргөндөр гонорар биздин жол киребиз менен тамак аш чечип берип койсо, ал биз үчүн айтып, биз өзүбүзгө өзүбүз, кыргызда жакшы сөз бар го, үйрөнгөнүң өзүң үчүн, кылганың мен үчүн болсо дегендей. Айтканыбыз биз үчүн машыгуу болот. Ал эми ошо биздин сөз жанагыларга дем болуп, биз көргөн билгендерди айтып бере турган болсок, аларга биздин устаттардын барып айтып бергенден да биздики маанилүүрөөк деп ойлойм. Себеби манаста жакшы сөз бар. Өмөнү көрүп меме бышат дегенчи. Биз көрө элек нерсени алар билет. Алар билбеген нерсени биз билебиз да. Биз менен Нурбек Остен автомат кармап көрө элекпиз. Гранатаны ачып, анын чачылышын жана секунданын ичинде чача албайбыз. Бирок алар дагы биз билгенди билбейт да. Бири-бирине толуктап адам. Толуктап. Анан кызыгуу болот эле. Себеби ал бала менен биздин ошол жерде жүргөн аскер менен биздин баалуулугубуз бир, окшош. Себеби биз бир муунун балдарыбыз. 2000 жылдардан башталган Акаевдин ордундагы Манас миң деген түшүнүктөрдү биз чогуу билдик. 95 жылдары Манас миң. Андан кийинки учурлар, бүгүнкү нерселердин баардыгын биздин баалуулугубуз, түшүнүгүбүз, психологиябыз, керек болсо сүйүүбүзгө чейин сиздердин сүйүүңүздөр бир үчүн баалуураак болчу да ишte кат менен. Биздики СМС менен болуп калды. Анан көбүрөөк нерселерди берет элек да. Бирок ошол нерселерди биз аракет кылып атабыз. Нурбек өзү дагы чуркап атат. Мен да чуркап атабыз. Кошуна чуркап атабыз. Бирок көңүл кош мамиле кылып атат. Ошол нерселерди биз каалайбыз, эгер ошол нерсе мүмкүнчүлүк түшүп берсе, биз даярбыз. Чын мына Кытайда манасчыларды камкордукка алып атат, ошол айлыгын төлөп берип, мындай бир эми адам баласына ал нерсе да керек экен да. Баягы ошол нерсе менен алар дагы милдеттүү болуп калып атат да. Бизде жана айтылып кеткендей ал манасчыларга эле тийиштүү өздөрү көтөрө берсин деген нерсе да болуп калып атат да. Бирок ушул нерсени дагы бир жандандырып, балким илимпоздор деле өзү менен өзү көтөрүп алып чыгып жүргөн болуш керек. Кандай? Мисалы бүгүнкү күндө манасты мектептерге жеткирүү, бала бакчага жеткирүү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мисалы бүгүн мамлекеттик программанын негизинде 2015 жылдан бери көптөгөн китептер чыгып келип атат да. Ошонун ичинде дагы манастын көптөгөн варианттары чыкты да. Ошонун ичинде эле Багыш Сазановдун, Мамбет Чокморовдун, Шабай Азизовдун, Молдобаса Мусурманкуловдун көптөгөн варианттары чыкты. Ошол китептердин баардыгы азыр мектептерге бекер таратылып жатат да. Ошол китептердин аркасында ошону мугалимдер окутканда дагы ошонун ичинен сюжетин өзүнчө бөлүп, ошол балдардын деңгээлине жараша, жашына жараша бөлүп өзүнчө талдап берсе, кичине көбүрөөк жетмек дагы, жеткиликтүүрөөк болмок да. Ошол жерде мисалы берилген жанагындай тарбиялык саптар, патриоттук саптар, эмгекчилдикке тарбиялаган саптардын баарын өзүнчө бөлүп көрсөтсө, жеткиликтүүрөөк болот дагы, алар өздөрүнүн аң сезимде ошону сиңиргенге аракет кылат да. Биз ошол китептерди чоң бойдон эле алып барып коебуз, бирок аны окуганга кээ бир мугалимдер мисалы берип коет атпайбы? Ушул китепти окуп келе депчи, алар окуп келип, кээ бирөө жаттап келип туруп деле айтып берип коет да. Ошол нерселердин баарын өзүнчө бөлүп, сен бул жагын айтып бер, сен бул жагын айтып бер деп, ар бирөөнү бири-бирине толукташ үчүн, бири-бири түшүнүш үчүн ошондой кылып окутканга аракет кылыш керек да. Бүгүнкү күндө дагы көптөгөн манасчылардын варианттары даярдалып жатат. Ошолордун баарын дагы мектепке жеткиргенге аракет кылып жатабыз да. Ошол окуучулар үйрөнсүн, ошол манасты билсин, манастан тарбия алсын, манастагы сакталган баалуулуктардын баарын өзүнө сиңирип алсын, жана ошол өзү үйрөнгөн нерсени кийинки муунга да калтырсын деген
максатта ушундай көптөгөн китептер чыгып жатат да. Ошол китептердин таасири дагы бүгүнкү күндө зор деп эсептейм да. Анткени бул кол жазмалар биринчи жолу чыгып жатат, буга чейин жарыяланган эмес да. Биринчи жолу ошол китеп менен тааныш болот, ошонун мазмуну менен тааныштырып, башка Саякбай Сагынбайдын дагы варианттары менен салыштырып окуганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Туура айтасыз, мына өспүрүм балдарга ошол Манастын бала чагын, азыр эми жаш балдар сөздүгө маани бербейт да, биринчи сүрөткө. Ошол Манас эпосундагы сүрөттөрдү каармандарды ошол менен тартып туруп берсе болот болуш керек. Сонун болот. Маселен, мамлекет тарабынан бизде жазуучулар союзу деген бар, сүрөтчүлөр союзу, композиторлор союзу деген үйлөрү бар да, ата мамлекет тарабынан каржыланган. Ар бир айлык алып атышат мамлекет тарабынан. Тапшырма бериш керек. Маселен, бирдиктүү бир жылда сен Манас боюнча мынча сүрөт бересиң, сен Манас боюнча балдарга, чоңдорго, бул муунга, бул жашкыракка сен музыкасын иштеп чыгасың, сен текстин иштеп чыгасың деп тапшырма берип, ошолорду кылдат. Анандай мектеп программасына коюш керек да. Менин бир сунушум ушундай болот. Маселен, 14 министрлик болсо бизде 14 министрликке 14 манашчыны бекитип туруп, маселен, ошол министрликтин райондогу бүт өкүлдөрүнү манашчыларды кыдыртып айттырса, маселен, ошондо бир министрликтин бюджетинен бир манашчыга бир 15 000 сом айлык бере албай, маселен, эч кандай болду ал. Маселен, ар бир министрликте кыргыз тилин окутуу боюнча өткөн ызычуу болду. Экономика министрлигине жылына 300 000 сом берилет. Жылына эле. Ошонун жылына 100 000 сомун манашчынын айлыгына бөлүп койсо, маселен, ал башка маселе. Кыргыз тилин өнүкпөгөндө кандай болот? Сонун болмок да. Ушундай мамлекеттик бир ишке аша турган жолдоруна биз ойлоп таап, ошол жагын мамлекет колго алып, бир жетекчилер да бир көз кырын салып, ошондой жактарын колго алсак сан болмок. Анан баягы алды тияктан баш керек, бияктан баш керек деп эле арга чак чап жибербей, колдон келе турган, маселен, бала бакчадан колдон келеби? Бала бакчага чакан китеп чыгарып туруп, ошону окутуш керек, милдеттүү. Жеке менчик бала бакча болобу, мамлекеттик бала бакча болобу, мектеп курагына кириш керек. Сөзсүз эле Манас сабагын киргизгенге көп акча кетет деп ыйлактап отушпайбы, маселен. Макул ыйласа, анда адабият китептери улам-улам жаңыртылып атат да. Ошо жаңыртылганда көбүрөөк бөлүм Манаска кошуш керек, маселен. Бүгүн дагы жакшы сунуш болду. Адеп сабагын Манас сабагы кылбайлы деп атат да. Ал Манас өзү адеп болуп атпайбы, иман болуп атпайбы. Ошонун өзүндө эле адеп сабагын Манас сабагы кылып койсок, бул абдан жакшы болмок да. Бул жагын да колго алсак, маселен. Мына 2015 жылы Темир Сариевдин убагында 10 манашчыга айлык бөлүп берип, манашчылар камкордук кылуу боюнча кедемилге баштаган, ошо аянат чыкпай калып кетти, маселен да. Ушул нерседе Манаска бир чечкиндүү кадам жасаган жетекчилер болсо, манашчылардын сөөгүнө картып, Манаска болгон бир урматын көргөзсө, агарып көгөрүп өсмөк деген ойдобуз да. Мына асыл таштан акыл жаштан деген чынында сиздерде жаштар келип ушул көп деген ойду айттыңыздар. Биздин убактыбыз дагы аз саналуу калды. Кыска нуска бир оюңуздарды айта кетсеңиздер. Бир нерсени сөз кезегинде айтыш керек. Манас темасына мамлекеттен тышкары өзүнүн жеке жөнтөгүнөн кызмат кылып, адал рызкысынан бөлүп, ошо Манас дүйнөсүн улут үчүн деп бөлүп келаткан адамдарыбыз жок эмес. Бунун көпчүлүк бөлүгүн ысымла дегенде ушул улуу өнөргө баш баккандардан Садык Шернияз агабыз, Каргамек Самаков, Самат Ибраев, Саякбай фонду, Баткен Шерниязов агабыз, Бакыт Раманов, Улуу Баян фонду 7 манасчыга машина берген. Бүгүн ушул жанагы биз айтып аткан сүрөттүү китептерди, ушундай боёмо китептерди ачуу боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Тумаева өзү жетектеген Роза Тумаевдин демилгелүү фонду дагы чоң бир китеп чыгарды. Буга иштеген сүрөтчү Замир Липов агабыз болду. Балдар үчүн аябай маанилүү китеп. Албетте ар бир иште кемчилик болот, кемчилик болбой койбойт. Айрым бир кемчиликтер катарында эл ичинде сөз жүрөт, бирок эң негизи иш чыкты да. Факт катарында иш бар. Балдар үчүн жоктон көрүү бар болуп атат. Ошондой нерсе сөз айтышыбыз керек. Ушундай агайларыбыз көп. Ушундай агайларыбыздын да колдоосу менен Манас жүгү, Манас темасы, манасчылыктын улуу салттуу көчү айланып келатат. Ушундай агайларыбыз да көп болсо, анан мунга ушундай кишилерге эле мамлекет кичине колдоо көрүп койсо көп нерсе иш жылып кетмек. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө мынакей көптөгөн Манас изилдөөчүлөр, жаш илимпоздор чыгып келатпайбы? Ушул илимпоздорго мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп ойлойм да. Анткени азыр көбүнчөсү эле ал жактын айлыгы аз деп көбү келбейт да, андай жумуштаргачы, мамлекеттик жумуштарда иштегенден баш тартышат да. Ошого тартыш үчүн ошол кызыктыруучу, ошол мектептерге ошо билим берүүчү жакшынакай китептерди, жана айтып атпайбы, сүрөттөрдү, жаш балдардын курактарына ылайыктуу мультфильмдерди тартканга аракет кылыш керек да. Ошол мисал бизде кол жазмаларда катылып жаткан дагы көптөгөн кол
механизмалар бар, манасчылардынчы варианттары бар. Ошолордун баарын чыгарганга дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлсө деп ойлойм да. Ошолорду бекер мектептерге таратыш керек. Жакшы, негизинен ушул нерселердин баардыгы сиздер айткан нерселер ишке ашса, анда Манас эпосундагы талим тарбия балдарга жеткиликтүү жетип, биз анда кыргыз мамлекети дагы болсо өнүгүп өсө турганга жетет. Биз бирок сиздерде мына жаштар бар, кийинки муундар дагы өсүп келатат. Кудайым буйрса жакшы, ошолордун баардыгы бар да, кыргыз барда Манас бар, Манас барда кыргыз эли бар. Андыктан биз эч качан чөкпөй, алдыны көздөй жылып өсө беришибиз керек. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, кыргыз эли үчүн кызмат кыла бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта жолукканча аман болуңуздар.